Салам достор, сиздер менен Окутул English. Менин атым Муна. Бул биздин pre-intermediate 1 деңгээлинин модалдык этиштер сабагынын видео көнүгүүсү. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен could модалдык этиши боюнча алган билимибизди бышыктаганга тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Видео көнүгүүлөрдө бизде атайын эрежелер бар, ошолорду бир кайталап алалы. Сөзсүз түрдө тапшырманы аткарардан алдын видеону паузага коюп алып, өз алдыңызча аткарышыңыз керек. Анан көнүгүүлөрдү жазып аткарсаңыз сабактар 2 эсе пайдалуу болот. Анан дагы видеону паузага коюп туруп, менин артыма сүйлөмдөрдү кайталап турууну дагы сунуштайбыз. Бул сиздерге англис тилинде сөздөрдү туура айтууга чоң жардамын тийгизет. Кеттик анда эмесе could модалдык этишин бир сыйра эстеп алып туруп тапшырмаларды баштайлы. Could бизге өткөн чактагы мүмкүнчүлүктү, жөндөмдү билдиргенде, ыктымалдуулукту айтканда жана бирөөгө сылык түрдө кайрылганда колдонулган модалдык этиш экен. Анын колдонулушун азыр шашпай мисалдар менен карап чыгабыз. Биринчи эле could модалдык этиши бизге өткөн чактагы жөндөмдөрү жөнүндө айтканда керек болот экен. I could sing when I was a child. Бала кезде ырдай алчумун дейт. Алчумун деп could менен айтты. Анан сылык формада бирөөдөн суроо же өтүнүч сураганда дагы колдонулат экен. Could you close the door please? Эшикти жаап кое аласыңбы дейт. Анан үчүнчүсү болсо could модалдык этиши бизде мүмкүн боло турган ыктымалдуу нерселерди айтканда керектелет экен. Мисалы it could snow tomorrow. Эртең кар жаашы мүмкүн деп, мүмкүн деп которулат экен. Анан англис тилинде дал ушундай ыктымалдуулукту айтканда жардам берген дагы бир might деген да модалдык этиш бар экен. Аны couldдун ордуна ушул учурда койсок, мааниси алмашпайт экен. It might snow tomorrow десек, эртең кар жаашы мүмкүн дейт экен. Азаматсыздар, бир сыйра кайталап алдык. Эми could модалдык этиш менен сүйлөм түзүүнү бир карап эстеп алалы. Could модалдык этиш менен суроолуу жана терс сүйлөм түзүү үчүн жакшы жаңкы эле баягы жай сүйлөмдү алып туруп you could play homes when you were younger деген жаш кезиңизде кумуз ойной алчумуз деген жай сүйлөмдөн could'ду сүйлөмдүн астына чыгарып ийсек, суроолуу сүйлөм пайда болуп калат экен. Could you play homes when you were younger? Жаш кезиңизде кумуз ойной алчу белеңиз деген суроо болуп калды. Анан терс сүйлөм жаратабыз дей турган болсок, could'тан кийин эле not терс бөлүкчөсүн кошуп коет экенбиз. I could not play homes when I was younger. Жаш кезимде кумуз ойной алчу эмесмин деп. Анан билесиздер, күнүмдүк баарлашууда could not, couldn't деп кыскартылып кетет апостроф менен. Азаматсыздар, анда биринчи көнүгүүгө өтөлү. Бир кайталап алдык. Exercise 1 дейт. Бул көнүгүү сүйлөмдөрдү которууга арналган экен. Кыргыз тилинде берилген сүйлөмдөрдү could модалдык этишин колдоно туруп англис тилине которуш керек экен. Мисалы, Жибек гитарада ойной алчу дейт. Жибек could play guitar дейт. Азаматсыздар, видеону паузага коюп туруп, төмөнкү 5 сүйлөмдү кыргыз тилинен англис тилине которуп чыгыңыздар. Эң сонун тапшырманы аткарып жетишиңиздер деген ойдомун. Кеттик анда англисче варианттарын текшерип алалы. Answer key. Алинур шахмат ойной алчу дегенде Алинур could play chess деп айттык. Our grandma could sing very well when she was a child дейт. Биздин тайнебиз бала кезинде абдан жакшы ырдай алчу дейт. They could get lost in the forest at night. Алар түн ичинде токойдо адашып калышы мүмкүн дейт. Аны айтканбыз, ыктымалдуулукту же боло тургандыгы мүмкүн болгон нерселерди айтып атканда might'ты деле колдонсок болот дегенбиз. Ошон үчүн бул сүйлөмдү they might get lost in the forest at night десеңиздер деле адашпайсыздар. Төртүнчү, Жанара, could you give me your phone please? Жанара, телефонуңду бере аласыңбы суранычы деген сүйлөмдү ушинтип котордук. Бешинчиси, in winter we could slide all day long дейт. Кышында кечке муз тебе алчубуз дейт. Өткөн чактагы жөндөмдү айтыптыр. Азаматсыздар, мына ушинтип биринчи көнүгүүнү бүттүк. Эми exercise 2, сөздөрдөн сүйлөм түзүү дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ичиндеги сөздөр орун алмашпай адашып калыптыр. Аларды ордуна коюп туруп сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Help could me my homework you wish дейт. Бул жерден суроолуу сүйлөм болгондуктан сылык формада could you help me with my homework деп сүйлөмдөрдү бириктиришибиз керек экен. Кеттик анда видеону паузага коюп, төмөнкү 5 сүйлөмдө орду алмашып калган сөздөрдү жыйнап, сүйлөмдөрдү туура түзүп чыгыңыз. Видеону паузага коюуну унутпаңыз. Жакшы, аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Анда жоопторду бирге текшерип алалы. Биринчиси, could you show me the way please? Мага жол көрсөтө аласызбы сураныч дейт. Сылык формада колдонуп тургут. My father could draw very well in his childhood. Атам бала кезинде жакшы сүрөт тарта алчу дейт. Атасынын өткөн чактагы жөндөмүн айтыптыр could менен. She couldn't say anything about the accident. Ал кырсык тууралуу эчтеке айта алган жок дейт. Айта алган жок деп өткөн чактагы жөндөмүн дагы айтты.
My grandfather couldn't travel because of war. Менин чоң атам согуш үчүн саякаттай алган эмес дейт. Алган эмес деп couldn't travel деп өткөн чактагы жөндөмүн айтты. Жана we might go to the beach this weekend. Бул жума пляжга барышыбыз мүмкүн деп ыктымалдуулукту might мадалдык эчин колдонуп айтты. Бул жерде might'тын ордуна could'ту койсок деле адашпайбыз. Себеп дегенде could ыктымалдуулукту айтканда дагы керектелет дегенбиз. Эң сонун азаматтар, эми 3-көнүгүүгө өтөлү. 3-жана акыркы көнүгүүбүз could же might деген көнүгүү экен. Боштуктарга же could же might'ты коюп, маанисине жараша сүйлөмдөрдү толукташыңыздар керек экен. Мисалы, could you please give me my book дейт. Could you give me my book, please? Мага китебимди бере аласызбы деген сылык формадагы суроо турган экен. Албетте боштукту could менен толтурдук. Анткени сылык формада суроо суроош үчүн дал ошол керектелет. Кеттик анда төмөнкү 5 сүйлөмдөгү боштуктарды could же might мадалдык этиштери менен толтуруңуз маанисине карата. Видеону паузага коюп туруп баштай берсеңиздер болот. Эң жакшы аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтемин. Анда жоопторун бирге текшере алалы. Answer key. My brother couldn't ride a bike before. Менин агам мурда велосипед тебе алчу эмес дейт. Өткөн чактагы жөндөм болгондуктан could'ту койдук. Айгерим could play tennis very well in college. Айгерим теннисти колледжде аябай жакшы ойночу дейт. Ойной алчу. Илгерки жөндөмү тууралуу сөз кылгандыктан could'ту койдук. Melis might be late. Start the lesson without him. Melis кеч келиши мүмкүн дейт. Сабакты ансыз баштай бергиле дейт. Бул жерде might'тын ордуна could'ту койсок деле адашпайбыз. Анткени could дагы ыктымалдуулукту айтканда колдонулат дегенбиз. Could you speak English, please? I don't understand German. Англисче сүйлөй аласызбы? Сураныч. Мен немисче түшүнбөйм дейт. Бул жерде сылык формада суроо болгондуктан could'ту колдондук. It might rain tonight. Dress warmer. Бүгүн кечинде жаан жаашы мүмкүн дейт. Жылуураак кийин дейт. Бул жерде жаан жаашы мүмкүн дегенде could'ту деле колдонсок болот. Анткени экөө тең ыктымалдуулукту билдире алат деп айтканбыз. Баракелде достор. Кийинки сабакта ден соолук жана дене деген темада англисче сүйлөтпөгөндү үйрөнөбүз. Ушуну менен биздин видео көнүгүүбүз аяктады. Кийинки видео сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.